ошол намазына көңүл бура турган болсо, ар бир намазды 5 убакыт намазды өз убагында окуган болсо, жанагы амалдын баарынан артык Аллах субхана таалага сүйкүмдүү да. Көрүңүздөр, ошого маани бериш керек адам баласы. Мен Аллах таалага ошо намазы менен ибадат кылып жакындайм. Жана ошо таухидден кийин келе эң Аллах субхана таала сүйө турган бул намаз деп. Демек, биз ушуну түшүнгөндөн кийин намазга биздин жаныбыздан да артык, көздүн карегинен да артык сактап намазыбызды, анан ошого жакшы көңүл буруш керек. Намазга жакшы көңүл бурушу, сакташ үчүн эмне кылыш керек? Эң биринчиден ошо намаздын маанилүүлүгүн жана намаздын шарттарын, түркүктөрүн, сүннөттөрүн окуп үйрөнүш керек. Ошол намазды бизден Аллах субхана таала кандай талап кылган болсо, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кандай үйрөткөн болсо, ошондой кылып окуганга аракет кылыш керек. Көрдүңүздөрбү? Бул намаз деген башка ибадаттар сыяктуу эле Аллах таала талап кылган чоң ибадат. Анан ошол биздин ибадатыбыз ошо шариатта кандай келген болсо ошондой аткарылууга, же болбосо ошондой кылып ар бир мусулман аткарып окуп берген милдеттүү. Мына ушул намазга көңүл буруунун бир чоң себеби ушул да. Намазды так үйрөнүү.